Ош шаарынын тургуну Абазбек Умаров 30 жылдан бери бычак жасоо өнөрүн аркалап келет. Анын күнүндүк жумушу мына ушул. Мында 3 адам эртеден кечке бычактын түрүн колдоо жасап чыгарышат. Алардын эмгектери эл аралык көргөзмөлөргө коюлуп, Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдогандын жубайында таң калтырган. Бычакка келгенде Түркиянын ханышасы Эрдоган аялы, Эрдоган мырзанын аялы бычакты көрүп мактап, бычагыбызды мактап бизге баа берди да, ишилер качественный экен, ишилер түнөө экен, жакшы экен деп туруп нема кылганда ашында бергенбиз битте бычакты. Бир бычакты толук жасаганга эле 5 күн кетет. Алгач металлды чокко эритип, аны кызытып, барскан менен ар бир жерине уруп чыгылат. Темирди уруп бышырып алгандан кийин улам чокко салып барскан уруп туруу керек. Атайын формага келгенден кийин аны курчутуу үчүн жерге көмүлөт. Бычактар көбүнчө унаанын ар кандай тетиктеринен жасалат. Бычак жасаганда обоймадан жасайбыз бычакты. Энеки рессордон жасайбыз, москвичти рессорлордон жасайбыз. Жакшы бычак чыгат. Обойма дегенimiz мындай болот, обойманы кесип, уруп жасайбыз. Сырлары көп, битте bir күндө 5 та бычак болбойт, 5 күндө 5 та бычак болот, Кудай кааласа. Эми бычак кылышам асан ишмас. Анын үчүн мехнет көп ишейт да. Biz endi bu ota-babamızdan koygan hunar endi. Бул ата-бабабыздан калган өнөр. Биз муну баладан балага өткөрүп келе жатабыз. Мен эсимди тааныгандан бери ушул жерде бычак жасап иштейм. Бул жайга жыл сайын чет өлкөдөн туристтер келип, бычак алып кетишет. Муну менен туризмге жакшы салым кошуп жатабыз деп ойлойм. Усталардын жасаган эмгеги Ош шаарынын Борбордук базарында сатыкка чыгат. Бирок алуучулар арасында колдоо жасалган бычактарга талап аз. Ошондуктан эксклюзивдүү коллекциялык бычактар көбүнчө буйрутма менен гана жасалып сатууга аз чыгат. Бул себептен улам көбүнчө аш бычактар базар баасына ылайыктуу даярдалат. Сокма бычактар дейилет, толтолуу бычак дейилет бул бычактарды. Толтосо коймал сойса болот. Деген бычакты ham, masalan, Кытайда бычагын 10 тасын алгандан көрө bu bıçaktan bitti asаңыз 50-50 жетет да. Бұл bıçaktарды кайрап иштетилет. Пелан жамбашыга уруп кайрап иштетилет. Masalan, кызыкчы жакшы адамдарды бычак алышка. Эми көпүнчө элибизге ана Кытайда бычактар чыгып калгандан кийин биз ишимизде мына коюп калды да. Так орустар алат, инострандар алат. Энекин элибизде алат бычактарды. Сөйт бул бычактарды. Көтөрбөйт да, алиги коллекционерлер болот, өзү чоң сумманы көтөрөдөн, улардан кем да. Улардан кем. А так өзүмүздүн простой бычакты ham, masalan, коллекционный десе ham болот да, masalan, жакшы бычак кылынат, жакшы иштеши ham жакшы, энекин кескирлиги ham жакшы. Masalan, маши ham почти что жакшы бычак сатылат да. Регион телеканалы мына ушундай өнөр адамдарын эл менен тааныштырууну улантат. Эгерде сиз дагы өзүңүздүн эмгегиңизди калкка жайылткыңыз келсе, төмөндөгү номерге байланышыңыз. Асел Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион телеканалы, Ош шаары.